Саламатсыңарбы достор, бүгүнтөн баштап билесинби KG сиздер менен Кыргызстанда болуп жаткан кээ бир жаңылыктар менен бөлүшүп турат. Анда эмесе биздин биринчи жаңылык COVID-19 менен пневмония бүгүнтөн баштап чогуу эсептеле баштайт. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму COVID-19 менен пневмонияны бүгүнтөн баштап чогуу эсептей баштады. U071 бул лабораториялык жактан тастыкталган ковид. U072 болсо клиникалык эпидемиологиялык жактан тастыкталган ковид пневмония. 17-июлга карата Кыргызстанда коронавирус жана пневмонияга кабылгандардын жалпы саны 23.783 жетти. Экинчи жаңылык 19-июлдан 25-июлга чейин Кыргызстандан Россияга 5 авиакаттам учат. 25-июлга чейин Бишкек жана Ош шаарларынан Россияга 5 авиакаттам учурулат. Бул тууралуу Кыргызстандагы Россия элчилиги билдирди. Уча тургандардын тизмесин элчилик түзүп жатат. Авиакаттамдар Москва, Екатеринбург жана Новосибирск шаарларына учурулат. Үчүнчү жаңылык Бишкек шаарында 3-түнкү стационар ачылды. Шаардык ооруканаларда орун кескин түрдө жетишсиз болуп жаткандыгына байланыштуу түнкү 3-түнкү стационар ачылды. Ал Кара Жыгач жаңы конушундагы Салтанат ресторанында жайгашкан. Салтанат стационары кечки саат 9-дан эртең саат 9-га чейин иштейт. Ал жерде 43 орун жана 3 кычкылтек концентратору бар. Бул маалыматтын баары Кактус медиа сайтынан алынды. Саламатта калыңыздар.